Бүгүн 17-октябрда Жогорку Кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өттү. Жарандык коомдун, укук коргоо органдарынын, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышкан жыйында аймактарда иш алып барган бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү парламент депутаты Надира Нарматова демилгелеп жаткан мыйзам долбоорун артка кайтарып алууну суранышты. Алардын бири Интербилим Ош уюмунун жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бул мыйзам долбоорунда бейөкмөт уюмдарын киши өлтүрүүчкө теңеп койгондугун айтып нааразы болду. Жана мен кылмыш козгоо беренелер кирди деген карасам, айшы эстиң ой. Коррупция боюнча 3-төн 5 жылга чейин эле мамлекетте иштеген кызматкерлерге каралган. А биз тарапка адам укугун коргогон адамдарга 5 жылдан 10 жылга чейин элестетсеңер, адам өлтүрүү беренеси 8 жылдан 12 жылга чейин. Мени адам өлтүргөн адамга теңеп койгонда бул мыйзамчы бул сөз жок. Ошо себептен мен суранам сиздерден, бул мыйзамды кайтарбасаңыздар болбойт. Ал эми эл аралык ишкердик кеңештин аткаруучу директор Аскар Сыдыков эл аралык уюмдар Кыргызстанга колдоо көрсөтүүдө демократиянын, адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалына биринчи кезекте көңүл бурушаарын белгилеп, буларга токтолду. Бул мыйзам долбоор кабыл алынса, бизнес коомчулукка дагы, инвест климатка дагы өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби Кыргызстандын эл аралык рейтингтерде бир катар эл аралык рейтингтерде позициялары түшүп кетиши мүмкүн. Биз чет жакка чыкканда биринчи биздин артыкчылыгыбыз тууралуу сөз эркиндигин, жеке эркиндигин, экономикалык эркиндикти көп жерде белгилейбиз, демократияны белгилейбиз. Өзгөчө демократияны белгилейбиз да, бизде башкасы болбосо дагы демократиябыз бар деп, эркиндигибиз бар деп көп инвесторлорго чет жакта айтып келебиз. Бул жерде өз арабызда сын пикирлерибизди айтышыбыз мүмкүн, бирок чет жакка барганда биз ар дайым артыкчылыктарыбызды, өлкөсүнүн артыкчылыктарын айтып келебиз. Ошондуктан кайсы рейтингтерге таасир этиши мүмкүн? Бул биринчиден коррупцияны кабыл алуу рейтинги, бул Transparency International деген уюм жүргүзөт. Ушул рейтингтерге таасир этиши мүмкүн, терс. Ошондой эле адамдык өнүгүү рейтинги деп коет, уровень человеческого развития. Үчүнчүдөн инновациялар рейтинги, демократия рейтинги, экономикалык эркиндик, пресса, массалык маалымат эркиндиги рейтинги боюнча жана жеке эркиндиги боюнча рейтингтер бар. Биз өкмөт дагы, бизнес коомчулук дагы өзүбүздү мактап, мынакей ушундай иштерди жасадык десек болот. Бирок эл аралык көрсөткүчтөр аны бейтарап баалоо катары көрсөтөт да. Эл аралык инвесторлор дагы, коомчулук дагы дал ошол эл аралык көрсөткүчтөргө маани берет да. Журналист Семетей Аманбеков документти парламент колдобошу керек деген пикирин айтты. Эми тилекке каршы концепциясына добуш берип коюшту. Эми эске алыш керек. Бүгүн буунун дагы ОБСЕнин дагы өкүлдөрү айтышты. Эгерде бул мыйзамды кабыл алса, бул биздин эл аралык обязательство деп коет, жана жоопкерчиликке так келбеген мыйзам деп айтышты. Ошону эске алып, депутаттар мен ойлойм, бул мыйзамга каршы добуш бериш керек. Анткени 2013 жылда ушундай болгон, биринчи окууда, экинчи окууда каралып, анан баары түшүндү. Бул деген Кыргызстанга дал келбеген мыйзам экенин түшүнүп, каршы берген. Азыр дагы ошол тарых кайра кайталаш керек деп ойлойм. Эң негизгиси эске алышы, бул мыйзам бизге эл аралык имиджди төмөн кылат деп ойлойм. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартышкан. Ал эми депутат Надира Нарматова мыйзам долбоору сөз эркиндигин, бейөкмөт же эл аралык уюмдардын ишин чектебей тургандыгын айтып ишендирүүдө.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупцияга шектен алып кармалган мурдагы жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын уулу Кемелбек Кутманов Түркиядан Кыргызстанга алынып келингенин 17-октябрда билдирди. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө Кутманов кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн 29-майда Казакстанга чыгып, кийин Москвада жүргөнү, 19-июндан тарта Түркиянын Стамбул шаарында жашап жаткандыгы аныкталган. Интерпол аркылуу издөө жарыяланган соң Кутманов кармалып Стамбулдагы Атай миграциялык лагерге жайгаштырылган. Мекеменин маалыматына ылайык, тергөөнүн жүрүшүндө Кутманов жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен жаратылышты өнүктүрүү фондунун ишине кийлигишип, андагы долбоорлорду каржылоонун 10%-ын өзүнө алып тургандыгы далилденгендиги айтылат. Ошондой эле көрсөтмөлөрдүн негизинде Кутманов чарба жүргүзүүчү 5 субъектиден 17 миллион сомдон ашык суммада кенемте алганы, Жашыл Мурас фонду боюнча 7 миллион 560 миң сом алганы аныкталгандыгы жазылган. Ички иштер министрлиги экс-министрдин уулуна 27-июлда эл аралык издөө жарыялаган. Түрк миграция кызматы аны 11-июлда кармагандыгын билдирген. Анын алдында мурдагы министр Динара Кутманова уулун Түркиядан белгисиз бирөөлөр кармап кетип, Кыргызстандагы айрым адамдардын буйрутмасы менен деп алгач 2 миллион доллар талап кылып, кийин 600 миң долларга түшүрүп кое беришкендигин, аны ким урдап, ким буйрутма бергенин аныктоо өтүнүчү менен ИИМге да УКМКда кайрылып, бирок жооп ала албагандыгын билдирген. Ички иштер министрлиги кийин Кутмановдун уурдалганы боюнча маалыматты четке каккан. 25-июлда УКМК мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова коррупцияга шектелип кармалгандыгын билдирген. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалды. Бул тууралуу Атай кызматтын басма сөз кызматынан билдиришти. Мурда маалымдалгандай, УКМК тарабынан көрүлгөн сот тутумундагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча системалуу иш-чаралардын жүрүшүндө каралып жаткан кылмыш иши боюнча оң чечим чыгарып берүү үчүн 2 миң доллар өлчөмүндө пара талап кылуу жана алуу фактысы учурунда Ленин райондук сотунун судьясы, ошондой эле ортомчу катары иш алып барган судьянын консультанты жана судьянын жакын досу кармалды. 2023-жылдын 5-сентябрында УКМК тарабынан чогултулган материалдардын негизинде башкы прокурор аталган судьяга карата Кылмыш жаза кодексинин 342 жана 343 беренелеринде опузалап пара талап кылуу жана алуу менен каралган кылмыш белгилери боюнча экинчи кылмыш ишин козгогон. 16-октябрда судьялар кеңешинин чечиминин негизинде Ленин райондук сотунун судьясы 1-май райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Вебкам студия иштеткен Даниэль Ажиевдин мыйзамсыз иштеринен мамлекетке 500 миң АКШ доллары алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан маалыматта айтылат. Ажиевге карата кылмыш ишин иликтөө улантылууда. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин натыйжасында Ажиев башка өлкөнүн жарандарынын ичинен 300дөн ашык вебкам модельдердин операторлору кирген адамдардын тобун жетектеген аныкталган. Ал тарабынан кылмыштуу аракеттердин мыйзамсыз алынган акча каражаттарынын жүгүртүүсү ай сайын болжол менен 300 миң АКШ долларын түзгөн. Бул иш боюнча топтун 8 активдүү мүчөсү жоопкерчиликке тартылып, алардын 6-су. Анын ичинде Ажиев өзү кармалып, экөөнө издөө жарыяланган деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук комитети вебкам студияларды иштетүүгө айыпталган Даниэль Ажиев мамлекетке өз ыктыяры менен 44 миллион сом берген деген маалыматты четке какты. Эске салсак, Даниэль Ажиев Өзбекстанда 2023-жылдын 5-июнунда вебкам студияларын уюштурган деген айып менен кармалган. 1-май райондук соту аны алгач 29-сентябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алган. Кийин камактагы мөөнөтү 29-ноябрга чейин узартылган.